Я же вам азырақты тарташтырып Спокойно там тартып қоямын бітті. Текебаевты бүгін ушул жүрөк ооругана байланыштуу бул жерде улуттук кардиология алып келишти. Алып келишкенден кийин биз ошол жерде болдук. Бир канча абдан көчтүү кайтарууда жүрдү. Биздин эң таң калганыбыз улуттук коопсуздук кызматынын өкүлү улам ошол врачтар текшерип аткан кабинетке кирип чыгып атты. Биздин коллегалар, адвокаттар санашыптыр, 7 жолу кирип чыгыптыр. Текшерип аткан врачтардын кабинетине улуттук коопсуздук кызматынын өкүлү. Ал эми врачтарга биз эч кандай мындай шегибиз жок. Алар эми профессионал врачтар, менимче жакшы карашты. Аларга дооматыбыз жок болгону биз адамга оор 1 жылдан бери түрмөдө жатат. Жүрөгү ооруп атса, ушундай учурда кичине адамгерчилик деген болуш керек. Карап жүрөгү ооруп атканын көрүп, сезгенден кийин эми текшердик, баары жакшы тиги бу деп атат. Бунун баардыгы мындай давление менен болгондой бизге сезилди да. Бирок врачтар ага карабай жаткырабыз деп атышат эми. Врачтардыкын деле мен мындай жалганга чыгара албайм да. Ошон үчүн Текебаевди кайра алып кетип калганы бул абдан мындай бизге күтүүсүз болду. Эгер ооруп аткан кишини адамга мынчалык адамгерчиликсиз, кара ниеттик мамиле болбойт. Ооруп аткан кишини абакта жатса алып келип, жок дегенде ушул жерге 10 күнгө ооруканага жаткызып коюшса болмок да. Мен эң таң калганым кайтарып абдан күч болгонун, анан улуттук коопсуздук кызматынын өкүлдөрү жүрүп, улам больницага кирип чыгып атканы ошол бизди тынчсыздандырды деп ойлойм. Ошон үчүн азырынча дагы убакыт бар, менимче дагы больницага каралып коюш керек. Мүмкүнчүлүк болсо келип дарыланат деген ойдомун.